Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисте риваят кылат, качанда Аллах Таала Жибраил деген периштени жаратканда эң сулуу кооз келбетте жараткан экен да. Ошондо ага Аллах Таала Жибраил периштеге 600 канат берген экен. 600 канаты бар экен. Ар бир канаттын чоңдугу асман менен жерде экен, күн чыгыш менен батышта экен. Ошондо Жибраил периште өзүн карап таң калган экен да. Аны Аллахтан сурады: "Илахи, хал халакта ахсана суратан минни?" О жараткан Алла, сен менен дагы сулуу кооз бир макулукту жараттың беле? Десе Аллах Таала жок десе, Жибраил периште шүгүр кылуу ниетинде Аллах Таалага 2 рекет намаз окуган экен. 2 рекет намаз окуду. Биринчи рекетин 20 миң жыл намаз окуган экен. Демек 40 миң жыл 2 рекет намаз окуган. Намаз бүткөндөн кийин Аллах Таала Жибраил периштеге кайрылып айтты: "Эй Жибраил периште, сен мага ушунчалык кулчулук кылдың, ибадат кылдың, мындай кулчулукту эч ким кылган эмес" дейт экен да. Сен эч ким кылган эмес. Бирок кыямат кайымда жакында бир Мухаммад деген пайгамбар келет. Кыяматка жакынчы. Анын алсыз үммөтү болот. Анын ушундай алсыз үммөтү болот. Ал күнөөкөр болот. Алар 2 рекет намаз окушат, унутуу менен, кемчилик менен, кичинекей эле убакыт ичинде көптөгөн ойлордун түрлүү болушулук менен толтура күнөө кылып окушат. Алардын окуган 2 рекет намазы мен сен 40 миң жыл окуган намаздын мага жакшыраак деп айтты да. Ошондо Жибраил периште анткени алар намаздар менин өкүм менен болуп жатат, сен намаз окуган намазың менин өкүмсүз эле окугансың дейт. Ошондо Жибраил периште Аллах Тааладан сурайт: "Я Алла, сен алардын окуган намазына эмне бересиң?" деп сурайт. Деген Аллах Таала айтты: "Маква деген бейиш берем. 8 бейиш бар. Фирдаус, Наим, Райян, Маква дегенчи. Маква деген бейишти берем." Ошондо Жибраил периште сурайт: "Я Алла, ошо Маква деген бейишти көрүп чыкпайынбы, уруксат бербейсиң?" деген ал уруксат бергенде Жибраил периште бейишке кирип туруп 600 канаттарын ачат экен да. 600 канаттарын ачкан кезде ал болсо 3 миң жылдык сапар тартат экен да. Эң күчтүү, эң тез кеткен ракета менен канча 3 миң жылда кетсең, ал канаттарын ачканда ушунчалык сапар тартат экен да. Кайра канаттарын ылдый түшүргөндө да кайра 3 миң жылдык сапар тартат экен да. Ушундай скорость менен, ушундай тездик менен 300 жыл учат экен, 300 жыл. Анан чарчап бир көлөккө, дарактын көлөккөсүнө отурат. Анан Аллах Таала саждага барып, Аллах Таала айтат экен: "Я Алла, ушул Маква деген бейиштин жарымын учуп бүттүмбү? Же 3төн 1-инби? Же 4төн 1-ин учуп бүттүмбү?" дейт экен да. Дегенде Аллах Таала айтат экен: "Эй Жибраил периште, сен 300 эле жыл учтуң. Эгер сен 3 миң жыл учсаң" дейт экен. "Жана канча күчүң кетсе, ушунча күч кош берсем сага кубаттан. Жана канча канатың болсо, ушунча канат кош берсем, ошондо дагы сен Мухаммад пайгамбардын үммөтүнө 2 рекет окуган намазына берилген бейиштин 10дон 1-ин да учуп бүтө албайсың" деп айтты да. Эми караңыз, эми 2 рекет намазга Алла ушунчалык бизге бейишти берем деп атат. Биз эми албайм деп качсаң, эми каяка барасың? Кантип бактылуу болосуң дейсиң. Ошондуктан намаз окуйлу.